Инфекцияны ары бери ташып алсак, чыгып алып, анда кыйын болот. Азыр үйдө жанып отуруп чыдаш керек. Дүйнөнү кооптондурган коронавирус Кыргызстанда катталганга чейин Назгүл Каюмова тигүүчү, ал эми жолдошу кароолчу болуп жан багып келген. 3 балалуу үй бүлө Маевка айыл өкмөтүнө караштуу жан конуштардын биринде турушат. Бишкек шаарына өзгөчө кырдаал киргизилгенден тартып, үй бүлө мүчөлөрү үйдөн чыкпай, коюлган талаптарды так аткарышкандыктан мурдатан камдап койгон азык-түлүккө түгөнгөн. Аларга бүгүн жардам катары мамлекеттик резервдин эсебинен ун берилди. Жумушсуз үйдө калып кеттим балдар менен. Азыр кээде баарын эле жеп коюп эле, Аллага шүгүр кылып эле күнүмдүк жашообузга өткөнүнө сүйүнүп коюп отурабыз, оорубаганыбызга сүйүнүпчү. Тазалыкты сактап, магазинге барып келгенден да коркуп атабыз. Азык-түлүктөн аябай эле кыйналдык, дары-дармек акчабыз жок калып атат. Бүгүн ун берди, Аллага шүгүр, ушу өкмөттүн берип аткан жардамына Кудайыма миң мерте Алла ыраазы болсун. Ушу өкмөтүбүз ушинтип берип атканга деле ыраазыбыз. Болбосо ким берет бизге ушуну деле. Аллага ыраазыбыз, ошо мамлекетибизге деле чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Ушу бергендерин, алып келгендерин баарына рахматыбызды айтабыз. Негизинен мындай жардамдар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүдө. Чүй облусунун аймагында акыркы 2 жумада 11358 үй бүлөгө азык-түлүктөр таратылды. Жардам берүү 2 линия менен өтүп атат. Биринчиден бул социалдык паспорту бар үй бүлөлөр, социалдык паспорт атайын түзүлгөн. Экинчи линияда бул ошол жанагыл жаңы конуш статусу жок, айыл статусу жок, ошол мыйзамсыз жерлерде үйлөр курулуп жашап аткан бизде айылдар бар чүйдө, ошол калың катмарды камтуу максатында мына кечээден бери Чүй облусуна атайын жардам уюштурулуп, жардам таратылып жатат. 4 күндүн ичинде 11877 үй бүлөнүн тизмеси такталды. Ушул кишилерге жанагы жардам көргөзүлөт. Ал эми Аламүдүн районунун пригородный айыл өкмөтүнө караштуу айылдарда жана айыл статусу бериле элек конуштардагы үй бүлөлүк шарты оор жарандарга мамлекеттик резервден бөлүнгөн ун таратылды. Андагы Үмүт жан конушунда эле аз камсыз болгон 506 үй бүлө тизмеге киргизилген. Аларда мамлекет берген азык-түлүктү ала алышты. Демирчилер тарабынан ар бир айыл аймактарда жардамдар көрсөтүлүп атат. Бүгүнкү күнү эле мына 506 үй бүлөгө 25 килограммдан ун таратуу иштери жүрүп жатат, өзүңүз көргөндөй. Ошол азыр андан сырткарыдагы сырттардан айыл аймак боюнча азыркы учурда 400гө жакын жардам пакеттери таратылды, иштер жүрүп жатат. Жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр бизге жерлердеги биздин айыл башчыларыбызга кайрылып, ошол жерден списоктор түзүлүп, ал списоктор кайра биз айыл өкмөттөн баардыгын чогултуп, анан түшкөн жардамдарды бөлүп таратып берип иштер жүрүп жатат. Убактылуу жумушсуз калган, жашоо шарты оор үй бүлөлөр үчүн өкмөт берип жаткан жардам бир аз да болсо тыгынчык болот. Эми биз кырдаалга байланыштуу өкмөттү угуп, баардыгыбыз үй эрежени сактап үйдө отурабыз. Балдарыбыз баары үйдө. Антип өкмөткө рахмат, ушинтип элге ойлоп, элди жардам берип аткандарга. Азык-түлүктөн кыйналып атабыз. Рахмат ушун пунун алып келип берип атканыңарга. Разыбыз за то, что вы помогаете в настоящем трудной ситуации. Чоң рахмат. Карантин бүтүп, Кудай буйрса аман эсен ооруз сыркадан чыгып кетсек, анан иштеп баштайбыз. Ошол. Чоң рахмат сиздерге да. Алла ыраазы болсун. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Алтынбек Намазалиев Бишкек шаарынын тегерек четинде жайгашкан калктын аярылуу катмарына тамак аш түрүндө жардам көрсөтүү үчүн резервдик фонддон 600 000 сом бөлгөн. Учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тизмелерди түзүп жатышат. Бул сыяктуу жардамдар дагы да улана бермекчи. Автандил Бактыбеков, Мээрим Догдурбекова, СТВ.